Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 14 апрель 2025 жыл мен сиздерге 4 кабаттуу домдун 2 кабатында жайгашкан сатылуучу ушундай сонун 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Тех паспорты бар, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар бул домдо. Ремонтторун көрүп атасыздар, өтө сонун. Отоплениясы дагы центральный. Анан эң негизгиси туугандар, бул дом кирпичный дом туугандар. Бышкан кирпичтен тургузулган домдордун бири. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мына кире бериштери дагы кең экен, ремонттору дагы сонун болуп турат. Дагы бир жакшы жери 2 кабатта жайгашкан квартирабыз. Анан квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардык буюм тайындар калат. Эч нерсе алып кетпейбиз деди. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип квартира тууралуу дагы да бир толук маалымат берейин. Дареги, мен турган жер туугандар, бул Ош шаарынын өтө сонун району. Мындай айтканда, Грен завод менен Горбанянын ортосунда, Масалиев көчөсүнүн боюнда турам. Сатылуучу жанагы 3 бөлмөлүү квартирабыз ушул 4 кабаттуу индивидуальный проекттеги домдо жайгашкан. Сериясы жок туугандар, индивидуальный проект. Домдун адреси болсо Масалиев 97А. Эң негизгиси бышкан кирпичтен тургузулган домдордун бири. Сатылуучу 3 бөлмөлүү квартирабыз 2 кабатта жайгашкан. Планировкасы дагы сквозной. Мына жакта домдун алды деле кеңир экен. Жакшы жери Масалиев көчөсүнүн эле бою туугандар. Бул жака жүрсөңүздөр Горбаня, Дом быта, Макаренко тарапка карап бет аласыздар. Ушул эле Масалиев көчөсү менен сол тарапка жүрө турган болсоңуздар, Грен заводдун круговою, анан юго-восток тарапка жүрүп кетсеңиздер болот. Негизинен адресин түшүндүңүздөр. Жакшы. Жүрүңүздөр, эми квартираны жакшына көргөзүп берейин. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу квартиранын алдына да келдим. Мен айткан подъездге кирип, сиздер 2 кабатка чыксаңыздар, ушул квартира сатка чыгып атат. 2 кабат 3 бөлмөлүү квартира, аянты 83 квадрат метр. Тех паспорты бар, документи так. Планировка сквозной, эки тараптан мындай күн тийип шамал жүгүрүп турат. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Билишимче, отоплениясы центральный. Квартирага мына жактан киресиздер. Бул жакта душ, ажаткана, бул жак кухня, бул жакта болсо детский менен спальный, сол капталда болсо конок бөлмөсү. Өтө сонун 3 бөлмөлүү квартира, аянты 83, тех паспорты бар. Бул мына конок бөлмөсү, караңыздар, өтө сонун болуп турат. Келесиздер, жашайсыздар. Буюм тайымдын бардыгы калат. Эч нерсе алып кетпейбиз деди. Мына караңыздар. Ремонтуна сөз жок. Таптаза, мындай каралган, жакшы квартира экени көрүнүп эле турат, мындай киргенде эле. Занавескалар илинген, парой отоплениянын мощный чоң батарейкалары орнотулган, стояктары жаңы экен. Анан жакшы жери мына жакта лоджиясы дагы бар, балкону закрытый. Чоң эле балкону бар экен. Азыр эми жабык экен, көргөзбөй атам, ошол себептен кийин келип көрүп кетесиздер. 77 серияда домдордун чоң балкону болот го, билесиңерби? Ошол сыяктуу чоң балкону бар экен. Закрытый экен, тем более. Лоджия деп коет, мындай айтканда. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу 3 бөлмөлүү квартиранын видеосун жиберип коюңуздар. Балким ушундай сонун квартира издеп жүргөндөр. Көрдүңүздөр, конок бөлмө болду. Так, эми мына кухняны көргөзө берейин эми өчүрт менен. Так, бул жагы кухня, холодильник, мына бардыгы жаңы, газ бар, вытяжка орнотулган. Электризлер пластик, темир, тосмо менен экен, безопасный болсун депчи. Ушундай туугандар. Караңыздар. Бул ошондо кухня болду. Эч нерсе алып кетилинбейт. Бардыгы калат. Тех паспорты бар. Ипотека жолу менен болобу болбойбу билбепмин, сурабапмын. Ал жагын эми эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Болобу болбойбу депчи. Балким макул болуп калат, балким макул болбойт дегендей. Бул ошондой детский. Анан туугандар, эң негизгиси кирпичный дом. Мына радиаторлор орнотулган, мына шкафчиктер бар экен. Эң негизгиси кирпичный дом. 2 кабат. Бардыгы сонун. Так, бул жактан чыгабыз. Так, бул жагы болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Караңыздар, өтө сонун. Жаштар эми деревянный экен, жакшы. Аба өткөрүп турат деп, пластик эшиктерге карагандачы. Жыгач эшиктерди аз көп убалайт. Анан ылдый тарабы ламинат. Мындай кыйчылдаган бош жерлери жок, бардыгы мындай зыңк, бекем, бышык болуп турат. Мага лично жакты. Ошондой бир айланып көргөндө эле билинет квартирачы өзүчө. Мага жакты, мындай сонун экен. Так, эми санузелдерин көргөзөйүн туугандар. Так, бул жагы ваннасы, аристон, стиралка бардыгы бар. Бул жагы болсо отдельно
ажаткан, эки отдельно полудубал кафе. Ушундай. Келесиздер, жашайсыздар. Анан дагы бир жакшы жери, жаңы домдор сыяктуу прихожкалары кеңир экен. Байкадыңыздарбы? Мындай келгенде, квартирага киргенде жүрөгүң сыгылбай, кеңири каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Ушундай туугандар. 3 бөлмөлүү квартира, 2-кабат, тех паспорту бар, Аянта 83. Баасы канча дей турган болсоңуздар, азыр телефондон карап айтып коеюнчу, унутуп калыпмын. Так, баасы канча дей турган болсоңуздар, $78,000, квадрат метри 83, баасы болсо $78,000, анан кеми бар туугандар, айткан баасын эч ким сатпайт. Эйсин номери ушул видеонун экранында жакшынакай болуп жазылып турат, өзүнө чалып сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Ушундай.